Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге қиямат күн жақын қалғанның белгісі көптеген адамдар қапілет күтусізден өле береді дейді. Мына ушул көрүнүштүн өзү қияматтың жақындап қалғандығының белгісі. Мындайча айтканда көптеген адамдар күтусізден қапілет өле берсе, ошонун өзү қиямат күндүн, сурак күндүн жақын қалғандығының белгісі. Баланча деген киши кече эле биздин арабызда тирүү болчу, азыр болсо жаныбызда жок деп калабыз. Ошондо суроо туулат. Канткенде адам өзүн капылет өлүмгө даярдай алат. Ага даяр болушубуз үчүн эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи кезекте Аллахты эстеп жүрүү керек. Ла илаха иллаллах сөзүн айтып жүрүү керек. Айтканга бул сөздөр өтө оңой. Бирок ошону айтканга болгон сооп аябай чоң. Ушул сөздү көп айтып жүрүңүздөр. Анткени биз билебиз да, адамдын бул дүйнөдөн кетердеги акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, анда ал инсандын бейишке түшүү мүмкүнчүлүгү жогору. Мына ушул ла илаха иллаллах сөзүн такай айтып жүрүңүздөр. Ла илаха иллаллах. Муну сиз күнүмдүк адат кылып алыңыз. Ла илаха иллаллахты күндө кайталачу адатка айландырыңыз. Ибн Мажа булагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айтканы момундай мисалдатылат. Ла илаха иллаллах сөздөрү менен башталган 5 мисалды келтирген. Болгону сөздөрдүн аягын гана өзгөртүп коюу керек. Биринчиси ла илаха иллаллах Аллаху акбар. Экинчиси ла илаха иллаллах вахда. Үчүнчүсү ла илаха иллаллах ла шарика лах. Төртүнчүсү ла илаха иллаллах лахул мулк ва лахул хамд. Бешинчиси ла илаха иллаллах ла хаула ва ла куввата илля биллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: өлүм алдында жатканда өлөргө жакын кимдеги мына ушул сөздөрдү айткан болсо, ал инсанга тозоктун оту тийбейт деген. Бирок өлүм деген капилет келип калса, инсан бул сөздөрдү кантип айтат? Дайым бул сөздөрдү айтып жүргөн адам үчүн бул сөздөрдү өлүм алдында айтууда оңой болот. Кандай гана шарт болбосун, кандай гана кыйын кырдаал болбосун, ал адам ла илаха иллаллах сөзүн айта алат. Эсиңерге бекем түйгүлө. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллаху Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах вахда. Ла илаха иллаллах ла шарика лах. Ла илаха иллаллах лахул мулку ва лахул хамд. Ла илаха иллаллах ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллах субханаху ва таала баарыбызга жакшы өлүм берсин. Аллах баарыбыздын акыркы иш-аракет амалдарыбызды жакшы сооптуу кылсын. Баарыбыздын бул дүйнөнү таштап кетердеги акыркы сөзүбүз ла илаха иллаллах сөзү болушун Аллах насип этсин.